Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, сиз журт атасы болуп турган мезгилде ушундай акыйкатсыздык, бир тараптын эле кызыкчылыгы дагы бир аз акча тилеп атабы же кандайдыр бир бала болуп атабы, эмне болуп атат? колуңан келгенин кыл, бар президентиңе азыр жөнө деди, түрксат 10. Гүлбарчын Мамметова менен жолдошу Өмүрбек Салиевдер Кара Суу районуна караштуу Нариман аймагындагы бул үйдү 2014-жылы 75 000 АКШ долларына сатып алышкан. Бирок анда тамдын абалы 2010-жылдагы кандуу окуяларда өрттөлгөн бойдон жашоого жараксыз болгону айтылат. Мына үй күйүп кеткен, фундаментине чейин тополоңдо 2010-жылы тополоңдо күйүп кеткен үй экен, фундаментине чейин күйүп кеткен. Буну биз фундаментине чейин күйүп кеткен үйдү албайт болчук, эгер мына 5 комнат үй жок болгондо. Буну ошол жерден архитектурадан айтышкан, бул үйдүн эсебинен мына 5 комнат үй салынып берилген өкмөт тарабынан депчи. Баягы күйгөн үйлөрдүн ордуна бул үй салынып берилген экен. Анан ошо менен биз алабыз дагы ошентип жашап калабыз. 2015-жылы бул эже талашып баштайт. 2015-жылдан баштап бул конуштун мурдагы ээси делген Замира Алимова аттуу жаран үйдү талашып баштайт. Ортодо ар кандай өңүттөгү талаш тартыштар орун алат. Бул жак меники деп. Анан биз айтабыз, эже биз деген законный сатып алганбыз. Бул жер эч кандай жанакындай жок. Эгер сиз талашам десеңиз, чындап далилдейм десеңиз, сот өкүлү менен келиңиз дейбиз. Болбосо архитектураны алып келиңиз. Госрегистр деген нерсе бар. Бизде деген закондуу мамлекет, мыйзамдуу мамлекетте жашап атабыз да биз депчи. Анан ал эже кетет да ошо менен жок болуп кетет. Биз тынч эле эми ушинтип калдык деп отурганбыз. Мына 2018-жылы декабрь айында келет. Эки кыз, бир бала бейтаныш да, мен үчүн бейтаныш. Анал жерде мына үйдүн аркасынан дубал бар, мындай кирпич тосулган. Ошол жерди бузуп аттап келишет. Саат 2018-жылы декабрь айында саат асыр намазына күйөөм намазга чыгып кеткен мечиттин жаныбызда. Анан мен да намазымды окуп аткан бир малда балдарым бирөөлөр келишти дейт. Анан кандай келет? Эшик жабык турат, жактан келиш керек да. Деп эле анан намаз окуп болсом эле мына жакта эки аял, бир эркек жүрүшөт, нары бери басышып. Ай эмне болду? Анан биз деген мына жерибизди тособуз. Кандай жериңер? Мына жерде жерибиз биздики. Ой, биз укканбыз, Замир эжени укканбыз. Макул, жериңер силердики экен. Соттун өкүлү менен келгиле. Жанакындай документиңерди көтөрүп келгиле. Биз деген документибиз бар, кызыл китеп жасап алганбыз. Макул, жасагыла, бирок ошону деген бирөө келип мындай көрсөтүп бериш керек. Значит, ушулардыкы деген бир соттун чечими болуш керек деп айтсак, алар аябай жаман сөздөр менен тим эле силер видеолору дагы бар бизде. Мына жерди пока силердики, мына жер пока силердики. Биз мына жерди документ жасап алдык. Анан силер жашап аткан үйдү дагы биз алып алабыз дешти. Кандай алып аласыңар? Силер башка жак талашып атып эле биз жакка биз законный, бардык законный болсо десек силердики ана жакта деди. Болуптур, ого да болуптур дедик. Анан ошентип ооз эки уруштук, эми урушканда кандай сөз чыкмак, жакшы жаман сөздөр айтылды. Анан кетишкен. Бул жерде ал жерде участковойду чакырдык, Илгиз деген бала азыр иштебей калыптыр, бирок ошол бала эми бардыгы тааныйт, биздин мына Кызыл Кыштак округунун участковой экен. Ал деле күбө болгон, жакшынакай чыгып кеткен алар делечи, мындай эже сиңди, инисиби, кимиси билбейбиз, чыгып кетишкен. Анан ошо менен калганбыз. Анан эле биз эме жаңы жыл болуп калды. Мына менин 5 балам бар. 5 балам каникулга чыкты. Анан биз айылга кеткенбиз да, ошо менен болуп элечи. Анан билбейбиз эч нерсени. Мына 12-сине чейин каникул берди, январдын 12-синде келсек аябай эле ызы-чуу тополоң мына жердечи. Анан чакыртышты милициядан, звонок кылып палан деген силерби келе калгыла депчи. Анан келсек эле мына жерде Өмүрзакова Эленора деген тергөөчү жүрөт, эки оператору менен мындай видео камералары бар, ол жерде эме кылып көрүп жүрүшөт да. Анан бул жерде күйөөмү деген эки досун чакырды, йокто мындай тополоң болуп атат, келип бергилечи депчи. Эленора Өмүрзакова аттуу тергөөчүнүн аракеттери маселени татаалдаштырып, бир катар мыйзамсыз кадамдарга барганы белгиленет. Тартышты. Эленора болсо эми кызмат абалы, кичине ичимдик ичип алган. Анан келип алып анан не кылды? Сиз тергөөчү экенсиз, буну сиз эме эмне боюнча келдиңиз десек, биз деген ошолорду уруп коюпсуңар, биз үйүңөрдү тартып жүрөбүз. Эмне үйдүн кандай тиешеси бар десек, биз ошо үйдү талашып келишиптир эле. Анан силер ушинтипсиңер. Макул, анан буну госрегистрден киши келиш керек, ченеп бериш керек, архитектор келиш керек. Мындай ченеп жердин канчасы канча тиешелүү, олорго канча, бизге канча тиешелүү экен. Анан кызыл китебин алып келиш керек, соттун өкүлү келиш керек. Жөндөн жөн эле барып госрегистрден жасап бере бербейт да. Десек, мына мен сотмун. Мына мен архитектормун. Мен жана госрегистрмин. Мен бардыгын
жаман сөз айтсам кечиресиздер, көтүнө тебем бардыгын депчи. Мен биринчи күрөктү кетменди мен өзүм алып, мына жер тосулган эмес да башта. Өзүм алып, мынтип тосуп берем деп аябай көрсөтүп берген да. Анан анын камерасы тартуу тартпайдуу мынтип көтөрүп жүргөн. Ал мезгилде бизде аябай шоковый акыбал. Биз мындай нерсени көрбөгөнгө баягы чочуп кеткенге биз тартып алат деп деле ойлобоппуз да. Болбосо өзүбүз кийин ойлондук. Эми баягы көсөн акыл түштөн кийин да камерага тартып албаппыз деп кийин өкүнүчтө калдык. Бирок дагы деле кеч эмес, Эленоранын аудиолору бар. Андан кийин ошентип кетишти, биз аябай корктук, чынында корктук. Тергөөчүгө биздеки эшибиз түшкөн эмес, чындап эле камап коет экен да депчи. Анан ошо менен кетишти дагы, анан 2-3 күндөн кийин мына жерге портер келип токтоду. Алимова Замир эже эме 5 такылдатып ачсак 2 портер менен турат. Эмне болду? Мен алып кирип мына жериңерди тосом. Эмнеге? Эме кылып, мен неме акы өзүм жерим тосуп алам. Эже, мен сизге айтпадык беле башында, биринчи соттон решение чыксын, сотко бериңиз, эгер сиз прав болсоңуз сотко бере бериңиз эже. Сот качан решение чыгарып берсе, каалагандай мына парадный эшик менен ондай уурданып эмеден дубалды бузуп кирбестен мыняк менен келип, кадимкидей эле бизден деле коркпостон, эч кимден коркпостон келип эле тосуп албайсыз беле десек, Эленорага звонок кылды сразу Өмүрзаковагачы. Өмүрзакова бул белгилеп айтып кетейин, ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган карындашы Эленора Өмүрзакова. Анан ого звонок кылды. Анан Эленора бизге звонок кылып баштады. Аябай өкүрүп бакырып тимелечи. Силерди мен азыр опердин балдары менен апарып каматам, эрди катын экөөң тең 5 балаң үйүңдө калып кетет депчи. Кыштын күнү суук, январь айы болчу. Анан ошо менен анан киргиздик. Бул тоскондун алам болбой, менчи ушундай коркутуп бизде аябай шоковый состояние. Балдарыбызды ыйлап алышкан, бардыгы ата менен апам камайт экен депчи. Ошо менен 2 портер алып кирип тосушту. Аябай ызычуу менен биз болсо эме самоуправство менен кайрылдык Кара-Сууга. Биздики эми Кара-Сууга караган үчүн карасак, аны дагы көп өтпөй Өмүрзакова кандайдыр бир тиешеси бар, билбейм, буну кыскартып коет. Ошо менен биздин үнүбүз эч жака жетпейт. Акыркы кайрылуубуз элге кайрылганыбыз. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, сиз журт атасы болуп турган мезгилде ушундай акыйкатсыздык, ушундай мыйзамсыздык, ушундай тебелеп тепсө болбойт деп терең ишенебиз. Ушуну акырына чейин чечип бериңиз. Акыйкат, мыйзамдуу карапчы. Анан мындай нерсени, мындай акыйкатсыз биздин мыйзамдуу өлкөдө болушу мүмкүн эмес. Жана ушуну акыйкаттуу чечилет деп биз аябай ишенебиз ушул нерсегечи. Мен 5 бала менен чыркырап, мынтип сотмо сот тергөө жүргүм келбейт. Ушул күнгө чейин, ушу 9 ай ичинде деле ошентип эме кылып келди, чакырып, түнү барабыз, күнү барабыз, түнү 5 бала менен барып саат 12 чейин турабыз. Эленоранын эшигиндечи очередь болот. Аябай дардаңдап басып, мынтип кыйкырат, бар сен такси кармап кете бер 5 балаң менен. Мен эриң азыр алып кирем деп ушундай бир коркутуулар, үркүтүүлөр болду да. Биз коркуп калганбыз, чындап эле атабызды камап коет экен да депчи. Анан аябай мен деле эми аял кишимин айтам, бул жөн жерден акыйкатсыз экенин билип атасың Эленора. Бардыгын кылган сенсиң башында. Себеби биз Калышевка жазылган арыз, алар Калышевка түшкөнбүз да, биз башындачы. Биз да жазганбыз арызды, мындай биз тынч жашап аткан жерибизден дубалды бузуп келип атат булар депчи. Анан алар дагы жазган арыздычы. Алар анан медэкспертизага жөнөткөн экөөбүз тең. Мен колдорум мындай тытылган, эми мынтип чапчышканда экөөчү кабаттын топусу жулунган. Анан медэкспертизага барганбызда, барсак ал жерде деген акча экен да, бизде мыйзамсыз, чынында мыйзамсыз өлкөдө жашап атпыз да. Ал жерге барсак айтышты, тыйын берсеңер көбөйтүп жазып берет деди. Как раз ошентип биз сүйлөшүп атканда биз эми тыйын бере албайбыз, биз деген Кудайдан корко турган адамбыз. Биз эми акыйкат болуш керек бул жагы депчи. Чынын айтайын, Кудай турат үстүндө. Эгер мындай иш болуп кетер мелине, биз деле акча бермекпиз да аларга окшоп элечи. Эми бул көмүскө оюм дегилечи, бирок ушундай ойго келебиз да азырчы. Аябай ушунчалык мыйзамсыз, ушунчалык бизди кыйнап кордогонунан ушундай ойго келебиз да. Анан жана тергөө жүргүзгөн убакта Эленора айтат, күйөөң күрөк менен 3 жолу чааптыр ал кызды депчи. Анан мен токтомду көтөрүп кирем. Ого чейин мага Кадыров токтомду берген да. Мен көтөрүп кирем дагы, Эленора сен жок нерсени эмнени айтып атасың? Мына Кадыров асмандан алып жазбаса керек, аял бирок мен бир чапты деп турат. Бул деле өзү жалган негизи. Анан эри жөн эле сүдүрөдү деп жазылып турат. Сен кайсы немени чыгардың десем,
колуңан келгенин кыл деди. Колуңа каерге үнүң жетеби бир жерге деди. Анан корктум чындыгында, Эленорадан чындыгында башта коркуп жүргөнбүз да. Анан ошо менен чыгып кеттик. Анан чындап эле үнүбүз жетпей турбайбы? Эми жарашуу жолун өтөйлү депчи, эми өлүп кетсин. Эмне десе ошо десин. Бул акыйкаттык жок, бизде акыйкатка жетпейт экенбиз депчи. Анан өлүп кетсин деп муну эме кылып токтотуш боюнча калып кеткен да бул нерсечи. Эленора эме кылып мына тынчып калганыбызга 2-3 ай болуп калды эле да. Эми биз деле ойлогонбуз, эми тосуп берди, өлүп кетсин алдык. Жана Эленоранын сөзү менен садака кыл дегенде токтотом, садака кылсаңар ушул ишти жаап берем деп айткан Эленорачы. Анан макул ошол боюнча эле, бирок биз согласие бергенибиз жок, бирок ошол боюнча токтотуп койгон турбайбы деп эле жүргөнбүз да. Мына бир жума болуп калды. Эми дагы эле ошол 266 статья 2.1 менен уже ал деген статья коомдук жерде групповой барып урду деген статья экен. Эми биздин түшүнүгүбүздө, карапайым элдин түшүнүгү боюнча жанан деген бул жер коомдук жер эмес биринчиден. Биз деген 5 балабыз менен ушул жерде жашайбыз, мына үйдөчү. Анан бул жерде анан кандай коомдук жер, кайсы коомдук жер эле. Мына жер болсо толук, мына жер жок болчу эч нерсе. Бул жер заборун баардык биз общий сатып алганбыз да. Анан кайсы коомдук жер, бул статьяны кандай эме менен, кандай иш жүзүнө ашырып, кандай бир статья коюп атышат да буларчы. Бир ош бир мындай закондуу жер эмес эле, жөн эле бир каршкырлардын, бир уюшкан кылмышкерлердин, наоборот ушул кылмышкерлердин эмесин айыбын ачкан ордуна булар өздөрү кылмышкерлик кылып атышат да. Бул мыйзамдын адамдарычы өздөрү бир каршкыр закон кылып алышкан да. Ким баягы тамсилдегидей каршкыр менен козубуз да бизчи. Кимдин акчасы жок болсо, кимдин күчү жетпесе ошону базага алып жеп кош керек да. Башка эме жок, каршкыр закон. Ошол мезгилде Замира менен булар чаташтып буланда Эленорага барып, Эленора ушул маселени бир жакшылап тергеп көрчү. Булар мынандай экен. Десем ал айткан, болдуба биз бул иштин аягына чыгабыз деген. Андан кийин эле жанагындай кылып өзү келип тостурганда, анан мен улукка чыктым. Улук, ушундай болуп атыптыр десем, анан жок аба, биз сүйлөшөбүз деген, анан бүттү болду эле, эми кайра да козголуп атыптыр да. Бул жерде биринчиден тергөөчү бул жердин жер талаш маселеси болуп аткандан кийин, жер талаш маселеси сот аркылуу чечилгенден кийин, андан кийин тергөөчү өзүнүн аракеттерин жасаш керек эле. Тергөөчү бул жерге эки жаран ортосундагы жарандык укуктук мамиле болгондон кийин тергөөчү ал жерде тергөөчүлөр андай жарандык иштерди караганга алардын укугу жок. Алар жарандык тартипте иштерди жарандар сот аркылуу чечишет. Ал эми бул жерде уруш талаш боюнча Сайлиев Өмүрбековдун аялы Маметова Гүлбарчын дагы арыз жазган, бек тарап дагы арыз жазышкан, бирок эки тараптын арызы, берки тараптын арызы текшерилип тиешелүү чечимдер кабыл алынып келген. Ал эми неменин арызы боюнча бул жактын Сайлиев Өмүрбековдун Маметова Гүлбарчындын арызы боюнча кылмыш козгоодон баш тартылып, тергөө мындай объективдүү жана ар тараптуу жүргүзүлбөстөн бир тараптуу эле жүргүзүлүп, болсо экөөнүн тең арызы бирдей мазмунда, бирдей мааниде жазылган. Бирок эки жактын бир тараптын эле кызыкчылыгы эске алынып, ошол тараптын эле арызы боюнча эле текшерүү иштери жүргүзүлүп келген. Үйдү талашып жаткан экинчи тарап тетрисинче өз кадамдарын туура көрүшөт. Мыйзамсыз аракеттерге барбаганын айтышат. Ал эми ички иштер министринин биринчи орун басары, милициянын генерал майору Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган карындашы, Нариман аймактык милициясынын кызматкери Элеонора Өмүрзакова болсо, айтылган дооматтар толук бойдон негизсиз экенин билдирди. Мен азыр ооруп эле кичине давлением көтөрүлүп больницадан эле чыгыштын башында РПП алмашканда ошо киши жүргүзгөн элем, анан кийин да здание которуп кеттим, анан тергөө малдарын башка тергөөчүгө өткөзүлгөндө. Обвиняемый тарап эч качан өзүнүн мойнуна эмесин албайт да, биринчиден, ал экинчиден бул жерде мен кандай өзүм госрегистр кандай суд болом, ал жерде суд ичине чыккан, мен ал жерге урушкандыгы боюнча барган осмотргачы. Бул тергөөнүн эмеси бар, өзүнүн жакшылыгы да бар, анан бирок мен тергөө малдарын жүргүзүп, осмотр место происшествия коюп, окуя болгон жерге кароо жүргүзүп, ошондо барган, кайсыл жерде урганда көрсөткөндө үйдүн короонун ичиде эле айткан да, ошол. Андан кийин там үйдүн тосуп алуусу боюнча ал эки тараптын өзү окуядан бери соттошкон жери бар. Ошо эле ошо жер талашуулордуку, ошонун негизинде урганда наркы тарап
калак менен ургандыгы боюнча берки Гүлбарчын келип калак менен берки алиматчылар менен ургандыгы боюнча калагатация болгон берки тергөөчүгө өткөзүп берилген. Мен Асылбек Жээнбековго барам, мен айтам, сен мындай кылырың дедим, Кудай сактасын мындайчы. Ана мындай закондун адамдары мындай мыйзамсыздыкка барбаса экен. Мындай закондун адамдары өздөрү мыйзам болуп туруп ушундай мыйзам бузууларга барбаса экен, суранып кетерим ушул. Мен акыйкат издеп атам. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.